Eşiğini aç. Ben eşiğini aç. Бишкекте экс-милиционер мурдагы аялын аты өлтүрүүгө шектелүүдө. Алдыда бул окуя жөнүндө кененирээк айтып берем. Сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы. 23 декабрда кечки саат 9 чамасында Борбор калаанын Бөкөнбаев менен Ибрагимов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан батирлердин биринде 48 жаштагы эркек киши 47 жаштагы мурдагы жубайын аты өлтүргөнү тууралуу милицияга билдирүү түшкөн. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө укчам тобу окуя болгон жерге барганда ажырашуу боюнча соттон кийин мурдагы жубайлардын ортосунда пикир келишпестик чыкканы жана эркек киши өзүнө катталган МР-79 травматикалык тапанчасы менен мурдагы жубайына ок чыгарганы аныкталган. Аял алган жараатынан улам окуя болгон жерде каза болгон. Бишкек шаардык милициянын башчысы Азамат Токтоналиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, төмөнкүлөрдү айтты. Баягы болбой койсо болмок, эми аябай начар эме болду. Бир үй бүлөнүн дагы ушу кеңеси жок болуп атат. Бийинден өзү булар жолугушкан. Баягы соттон кийин да бир жолугуп өзүнчө бир пикирге келели деген мааниде жолугушуп, андан кийин ушу жолдошу гүл алып, мына биз үйүнө бардык, мен өз көзүм менен көрдүм, гүл алып, торт алып, ошол жердеги ар бир жерде камера бар. Камералар менен машинеси менен келип токтогондон кийин экөө ээрчиши эле, мен даже аны соцтармакка чыгарып койсок болот мендечи, эмес эч мындай жашыруу жок. Чогуу кирип атышат, аялынын колунда гүл, күйөөсүнүн колунда тиги торт менен кирип үйүнө кирип атышат. Үйүнө киргенде баягы эң улуу баласы бар. Биз энеңиз экөөбүз пикир келишпестик болгон, элдештик деп айтып, бала эми баягы өзүнүн кийинки кичирээк балдарын алып кел деп тайнесинин үйүнө жиберип атат, улуу баласын экөө калып атат. Эми баягы айтып коюш керек, бул күнөөлүү спирт ичимдиги да, ошол жерде эми тууган болуп баягы күйөөсү аны дагы айтып коюш керек, баягы мас абалда болгон. Ошол жерде бир сааттай, булар саат 8:30 эле үйгө киришкен. Саат 8:30 үйгө киришкен. Бизге чакыруу саат 9-да болуп аткан. 9га бул ошо спирт ичимдигинен үйдө чыр чыкканда тиги каза болуп калган айым бир тууган сиңдисине чалган. Мен ушундай урушуп атабыз, тигинтип атабыз, милиция чакыр деп. Анан ошондо бизге 9-да чакыруу түшүп атат. Биз уурдап кетти деп кичине туура эмес маалымат келген. Андан кийин 9:45 эле уже биз дарекке барып, дарегин да билбейт экен, ачык айтканда. Ушул Кооз өлкө эменин ошо автоунаасынын номеру бар болчу, ошо менен камера менен карап барып, кайынга барганда 40 мүнөттө ошо дарекке бардык. Дарекке барып кирсек, уже баягы эшикти ачпайт. Биздин ыкчам иликтөө кызматынын кызматкерлери терезе биринчи этаж болгондуктан терезе аркылуу кирип, кылмышкер качканга жетишпей калды. Чын айтканда ошон үчүн эшикти ачпай аткан, кирип барып кармап эме алды. Ошол жерден эми уже өзү мас абалда болгон. Бул 2019-жылга чейин ушу Рустан Аргас областарында милиция кызматында иштеп пенсияга чыгып кеткен кызматкер. Азамат мырзанын жанында атайын тапанча болгондугу дагы, курал болгону. Да, бул боюнча да атайын кызматтык иликтөө жүрүп атат. Бул травматикалык пистолет болгон. Баягы милициядан кеткенден кийин 2019-жылы эми биздин жаран болгондон кийин ар бир жаран баягы травматикалык пистолет алганга укугу бар, аны мыйзам чегинде баарын текшердик. Ушу 2019-жылы бизден милициядан кеткенден кийин ушу акчаны разрешениясы бар экен, травматикалык пистолет болсо менен алган. Милиция шектүүнүн аты жөнүн ачыктаган жок. Бирок анын атынын жана фамилиясынын баштамгасын чыгарды. Медиа хаб болсо өзү интернеттеги маалыматтарды карап чыгып, шектүү жөнүндө бир катар маалыматтарды топтодук. Шектүү фитнес-тренер болуп иштеген жана пауэрлифтинг боюнча Кыргызстандагы чемпионаттарда байгелүү орундарды дагы алып жүргөн. Ошондой эле ал 2021-жылы Бишкек шаардык кеңешине Айкөл Кыргызстан партиясынын талапкерлигин койгон. Аты өлтүрүлгөн Ж.У. аттуу аял 23 декабрда кылмыш катталган күнү туулган күнү болуп 47 жашка толгон. Маркум аял өзү Кыргыз экономикалык университетинин юриспруденция жана эл аралык укук кафедрасында студенттерге сабак берип келген. Анын артында 2 баласы калды. Акыркы 2,5 жылда башкы прокуратура үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен 34 аял каза болгонун билдирген. Үй бүлөлүк зомбулук катталган учурда жабырлануучулар
же болбосо үй бүлөлүк зомбулукка күбө болгон тараптар 102 номуруна тактап айтканда милицияга байланышып кабарласа болот, же болбосо Акыйкатчы институту дагы укуктук жардам берет, ал үчүн 115 кыска номуру иштейт.